Талас областында секелек кызды зордуктаган кылмышкер соттун жардамы менен эркиндикке чыгып кеткен. Кийинчерээк акыйкатчы кийлигишип жатып, зөөкүр кайрадан тергөө абагына камалып, сот процесси улантылууда. Ал эми кылмышкерди бошотууга катыштыгы бар соттор эч нерсе болбогондой өз ишин улантып жатышат. Кыргызстанда мындай фактылар абдан көп дешет укук коргоочулар. Бир топ учурларда жабырлануучунун ата-энелери элге уят болбой эле деп кылмышты жаап жашырып коюшат. Ушундай бир жагдайлар болот да. Мени бир тайкем же болбосо бир экинчи мындай өгөй атам зордуктап койгон, анан айласыздан ошону жаап жашырып туруп мени күйөөгө берип койгон. Муну мындай ачыкка чыгарганын эстегендери бар да. Кийин өмүр бою ушул эгерде зордукталып же жанагындай психологдор жардам бербей, ошол акыбал ошо ойдон калса, кийинки турмушуна жалаң эле мындай кылмыш эмес, ал адамдын турмушуна, ички эмоциясына баарына зыян тиет. 2016 жылы Акыйкатчы институтуна жашы жетелектерге сексуалдык ыплас аракеттерди жасаган деп 113 арыз келип түшсө, анын 10-уна гана кылмыш иши козголгон. 96сы тергөө учурунда, ал эми 50 кылмыш иши сотто кыскарган. Анын себеби көпчүлүк кылмыштар жабырлануучунун жакын адамдары тарабынан жасалгандыгында. Жанагы алкоголизм, наркотик колдонгон үй-бүлө көбүнчө. Анан кийин жанагы баягы өзүнүн өгөй атасы менен жасаган үй-бүлөдө көбүрөөк болот экен да. Ошол үчүн ушу жанагы көбүнчө кылмыш иштеринен билинип атат. Жанагы чоңдордун келишип алышынан да. Демек жанагы жаш бала өзүнүн кайгысы менен кала берет. Чоңдор кандайдыр материалдык кызыкчылык болобу же бирөөнүн басымы болобу, ошолор келишип алат дагы. Баланын тагдыры ушу талкаланган тагдыр менен калып кала берет да. Кылмышкерлердин минтип жазасыз калып жатышы, ыплас аракеттердин байма-бай кайталанып жатышына түрткү болууда дешет укук коргоочулар. Мындан улам жашы жетелектерге сексуалдык зомбулук жасагандарга карата жазаны күчөтүү аракеттери көрүлүп келет. Бул ирет Акыйкатчы институту кылмыш кодексине жана кылмыш процессуалдык кодексине өзгөртүүлөрдү сунуштап жатат. 132-133 беренелери ал жерде жана развратный деп коет, мындай ыплас сексуалдык мүнөздөгү кылмыштарды жасагандарга карата жазанын мөөнөтү болгону 5 жылга чейин гана. Биз ошону андан көбөйтүүнү сунуштап атабыз. Мына парламентте бул өзүнүн колдоосун тапты. Демилгечилер болуп бир топ депутаттар бул мыйзамды киргизип жатышат. Мен ойлойм, ушу быйылкы жылы бул мыйзам кабыл алынат го деп. Учурда жаза мөөнөтүн 8 жылга чейин көбөйтүү сунушталып жатат. Бирок талкуу учурунда бул мөөнөт дагы узартылышы ыктымал дешет демилгечилер. Мындан тышкары, балдар менен иштеген кызматкерлер жаш балдарга карата ыплас иштерди жасаган учурда аларды өмүрү өткөнчө мындай кызматка жакын жолотпоо демилгеси айтылууда. Ошондой эле аларга карата амнистия колдонбоо керек дешет адистер. Бул аракеттер педофилдерди токтотот деп ишенбегендер аларга карата өлүм жазасы